Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtaular aytабыз. Мактоо айтпоого аргабыз жок. Анткени каякта караба Аллахтын белгилери, анын бизге берген рахматы. Жана анын пайгамбарына салаваттар айтабыз. Анткени ал бизге көсөмдүк кылып, караңгылыктан нурга алып чыкты. Тегерегибизди түшүндүрдү, мамилебизди үйрөттү. Андан соң ушу бүгүн биздин акыл калчу аянтыбызга баш баккан ар бир тууганыбызга ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату деп салам айтабыз. Эсиңиздерде бар болсо, биз ушу бир катар отуруштарыбызда, бир катар сөздөрүбүз ушул аял затынын бүгүнкү орду жөнүндө олуттуу маселелердин унутта калганын айтып келатабыз. Бүгүн дагы биз ушу аялдарыбыздын, кыздарыбыздын тагыраак айтканда турмушка чыкканга чейинки дагы бир өмүр баскычын карап өтөлү. Тагыраак айтканда кыз бала ишке чыкты деп карайлы. Иштеп жаткан кыз бул ким өзү? Кайсы иште иштеш керек эле? Кантип иштеш керек эле? Мына ушул нерсе жөнүндө да акыл калчап көрөлү. Айыл апа кыздын ишин билет. Кыз кечирип коесуздар, ушу бир өтө укугу тебеленген, атасынын төрүндө ушу эркелей турган курагында кетмен желкеден түшпөгөн зат болуп калды кээ бир айылдарда. Таң даардан чыгып келет байкуш кетменди желкеге коюп, кечке талаада колдорун карасаң атта калаган темир устадан бетери чоор. Аларды көрүп ыйлагың келет. Ал кыздарыбыз турмушка чыкса эртең 40ка жетип жетпей тиштери түшкөн, бир канча оору. Бул кандай кыз? Эмнеге биз мынтип кызды? Жашоо оорда дейбиз. Жашоо ушундай да. Кыздарыбызды турмушка чыкса, ансыз деле айылда күйөөлөрү кетменди желкесине байлап берет. Экиден кетменди башына бешикти коюп коет. Ансыз деле ушундай. Жок дене биздин үйдө эркелеп албайбы ушул кыз деп атени ал кызды айылда карап койсо жакшы болот эле. Ал эми шаардагы кыздардын иштеген акыбалы бул билбедим. Балким ошо кетмен көтөргөн кыздан да оордур. Бир караганда жеңилдей. Албетте колу чоор эмес. Желкесинде кетмен жок. Аппак кийинген, 7 саат, 8 саат иштейт, анан кийин каалагандай эс алат. Бир караганда бул жыргал. Бул албетте укугу ушундай ишке ашып аткандай көрүнөт. Бирок түшүнгөн адамга бул иш жанагы колу чоор болуп, таладан чыкпаган кыздын ишине караганда алда канча оор иш. Бул жашоосу үчүн да, келечек акырети үчүн да. Бүгүн биздин кыздарыбыз каерде иштеп атат? Караңыздар. Дээрлик бардыгы официант кафелерде. Ал кандай кыздар? Биздин кыздар. Биздин эле кыздар, мусулман кыздары. Кафелердеги иш жаманбы? Үйдө аялыңыз бир өзүңүзгө бир пияла чай, бир кесе аш бергенге чейин шаштысы кетет. Сиздин күйөөсү болсоңуз дагы, калемпирди берип кой, тузду берип кой, ачуу болуп калыптыр, даамдуу, тигиндей, мындай деген сөзүңүз аны жинди кылып ийейин дейт. Болгону бир күндө бир жолу овкат жейсиз үйүңүздө. Аялыңыз ошого дагы жарым күн эс алат. Тамагым жакпады буга деп. Эми сиздин кызыңыз кафеде күнүнө миңдеген адамга тамак берет. Анын ичинде макоосу да бар, песи да бар. Алкашы да бар, наркоманы да бар. Бачабазы да бар азыркы күндө. Тийишкени канча ал кызга? Сөз ырытканы канча ал кызга? Аны урушуп, мен акчамды алдап койдум деп, кыздын акчасын тартып алганы канча? Бир сөз менен айтканда, кызыңыз нерви кете баштайт ал иште. Анан аны мындай кийинесиң деп жылаң аштап койгону канча? Клиенттер сага тийиш керек деп. Ал кыздын абийирине канча доо кетти. Кайсы ата-эне кыздын жиберген акчасын жеп атып, ойлонбойт ушуну. Кызым, муну сен кандай таптың бул акчаны? Кантип таптың? Кыздар баягы ошону акчасын жарымын ата-энесине да жибергендери бар. Жейт ушуну ата-энелер. Мен Россиядагы кыздарды айтпай эле коеюн. Россияда жүрүп ата-эне баккан кыздар бар. Алар ушул орустун ата-энесин учуктап түшүнө кирбеген суугуна тоңуп, заарына чыдап, бөтөн элде, өзүнүн элинде талтаңдап эркелей турган кыздар бөтөн элде алардын боксагын жууйт. Bir kvartirada 40'tan 50'den жашайт. Bir kvartirada.
ваннага киргенге очередь менен жашайт. Мына ушинтип акча табат, ата энеге жиберет. Биз жейбиз ошону дүпүлдөт. Кантип өтөт нерден билбейм. Мен айтат элем, эгер Кудайдан корккон ата эне болсо кыздарды чакыртыш керек. Мына сөздөрдөн кийин чакыртыш керек кыздарды, айланайын, кел кызым. Мен ачкадан эле өлөйүнчү. Şu senin tıyınыңды koy. Şu үйдү салбай эле койчу, sen айланып кетейин. Кел. Кепеделе жашайлы. Şu алдыбызда сен бол, аман эсен. Ал кызга суукта жатынына сулук өттү. Ал кыздын нерине доо кетти. Ал кыздын авири булганды. Ким аны ордуна коюп берет? Акчасын жеп алган ата эне коюп бере алабы ошону? Же иштетип, жуудуруп, ар нерсе кылып алган ошол орус эли коюп береби? Коюп бербейт эч ким. Бул кызды биз жоготтук, жедик. Кон дегенде куруттук. Ким жооп берет? İştetкен ата энелер ойлонуш керек муну. Кызды иштеткенде мен айтат элем, иштесин. Курбу курдаш күтөт. Турмуш жөнүндө түшүнүгү пайда болот. Адамдар менен мамиле курганды үйрөнөт. Бирок анын иштетүүнүн өзүнө кыздын урматына жарашкан, кыздын урматына жараша татыктуулугу менен иштетиш керек. Аны эч ким кордобогон, аны эч ким тийишип мазасын албаган, аны эч ким зордуктабаган, ден соолугуна, табиятына зыян келтире албаган ишке бериш керек. Жана ата эне ал ишти көзөмөлдөш керек. Кызым саат мынчада чыкты. İşte мынча мүнөттө келип калыш керек эле, мен күтүп алайын. Кана ата эне кызын ишке алып барып, кайра иштен тосуп алып келсе. Кана ушундай болсо. Демек, бүгүн ата энелер кыздардын ишин кароо менен алек болуш керек. Бүгүн ата энелер кызым кайсы ишке кирип атасың деп сурабай деле калды да. Кызы кирген ишинде өзү билгендей. Кээ бир кыздар бар, иштен иш алмаштырат. Эмнеге? Себеби бул иште коллектив менен сүйлөшө албады, бул иште бирөө аны тоомат кылып койду, бул иште аны бирөө тилдеп койду, бул ишке өзүнүн дисциплинасы жетпеди. Мен кээде сурайм, кызым, сенин ата энең барбы? Ооба, бар дейт. Алар кызыгабы сен кайсы ишти иштеп атканыңа? Сен мына бир айдын ичинде 4 иш алмаштырдың, сурабайбы сенден? Сурабайт дейт. Кыздарын окутат. Контракттын 5 жыл төлөйт. Анан ал кыз ал иш менен иштебейт да башка ишке кирет. Мен таң калам буга. Ата энелер кызыңарга жок дегенде күйсөңөр болобу? Макул, кызыңарга мээримиңер өлүп калып туруп күйбөйт экенсиңер. Акчаңарга күйбөйсүңөр, мен 5 жыл төлөдүңөр го ошол контрактты. Сурабайсың, эмнеге кызым буга иштебей атасың? Мен аны жаман көрөм, ал кесип мен иштеп. Анда эмнеге окудуң буга? Мына ушундай кайдыгерлигибиз. Кыздардын бүгүнкү иши чоң маселе. Кыздар турмушка чыкпай калганында дагы мен айтат элем, албетте кандайдыр олуттуу социологиялык изилдөө болгон үчүн бул жөн эле ооздун жели болушу да мүмкүн. Бирок мен жеке өзүмдүн байкоомдон улам. Мен ушу жөн жүрбөгөн адам сурамжылайм, өзгөчө аялдар маселесинде. Ушу тим эле зырылдап калам. Мен сурап билгениме караганда бүгүн кыздардын үй бүлө курбай калганынын негизги себептеринин бири да иш. Ушул иш деген кыздарды турмуштан алаксытып да койот. Şu turmuşka başotu менен кирип кетти, эмне экендигин ойлонбой да калды. Кыз ушундай зат экен, ушундай бир эмоционалдуу зат экен, ал алданып калат деп айтабызбы? Ошо алданып калышы ушул экен. Алданып калат деп бирөө эле алдап коюп эмес. Ал ушул өзүнүн күнүмдүк турмушуна да алданып, негизги максатынан адашып да калат экен. Ата эне жаныбар кыздын ишин карап гана калбастан, аны тартиптеп, жолго коюп, эң негизгиси кыздын ошол иштен тапкан акчасын дүпүлдетип жеп албай, кыздын өзүнө сарамжалдуу иштеткенди үйрөтүш керек. Кыз себин камдасын, келечек уясын курсун, кийимин тартиптесин. Мына ушуну караш керек. Карашыбыз керек. Урматтуу ата энелер, кыздын иши акыретте биздин ишибиз. Карайлы муну.